ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım, keremetli okunungan ayatından payda olgan ajır sowaptordu mamleketibizin geleceği üçün, ынтымақ достук биримдик üçün, kurman bolgon ötüp ketken markumalarыбыздын арбактарына калыс багыштадык. Allah'ım, bul koğalаңda ötüp ketken markumlarыбыздын akiretlerini abat kıl. Akirettin birinci eşik olgan kabır alamının beyiş türlörünün bir tör kıl. Firdavs jannat bakçalarından bir bakça kıl. Suro jogaptorun jеңил kıl. Meyrimdүү жана ырайымдуу болгон жараткан, өзүңдүн мейримиңе бөлөп акыреттерин абат кыл жараткан. Ya Rabbal Alamin, bi rahmetike ya Erhamer Rahimin. Allahu Akbar. Hurmattуу mekendештерим, мына туура 17 жыл мурда 17 мартта Аксели şu белчесинен коррупцияга баткан, элдин ишеничинен кеткен, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө чыгып, мекендештерибиздин ушул жерде жолун тосуп, бийлик ок чыгарып, 6 адамдын кырчындай өмүрү кыйылып, мына көрүп турасыздар, аттары жазылып турат. Көптөгөн адамдар жаракат алып, узакка созулган саясий ачарчылыктан дәбір жараныбыз көз жұмған. Тағдыр екен, ошол көз жұмған ачарчылыктан көз жұмған жараныбызды кичи мекеніне жөнөткөндө, ошо мекендештин арасында мен дагы болгомун. Бирок элибиздин эркин ошол күрөшүн ал атылган ок токтотулган жок. Тескерисинче кайра эркиндик үчүн күрөш күчөп, коомду ойготту, элибизди кайра чыйралтты. Ошол мезгилде ошол Аксы окуясындагы наразылык боюнча себептерин бурмалап берилсе дагы, анда эми массалык мал каражатта мындай өнүккөн эмес, берилсе дагы чындык элге жеткен. Элибизге ал дем күч болуп, ошо чындыкты билген Кыргызстандын көпчүлүк эли аксылык агайын туугандар менен жүрөгү менен бирге болуп турган. Аксылыктар өзүнүн жалындуу деми менен ошондой курч болоттой эрки менен биздин элибиздин, жалпы элибиздин жүрөгүнөн ошондо ордун тапты. Ордун табып, аксылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйсамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды. Ошол Аксы окуясы. Аксы окуясы биздин адам укугун коргоодогу багытындагы ошол мезгилдеги эң бир чоң акча болуп мамлекетибиздин тарыхында калды. Кийинки болгон 2 революцияга дем, дух, күч берди. Биздин эркиндикти сүйгөн элибиз дагы бир жол далилдеди. Кыргызстанда эч качан үй бүлөлүк, кландуу башкаруу болбой турганын. Элдин эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн, элибиздин келечеги үчүн жанын курман кылганга даяр элекенин мына дүйнөлүк коомчулукка жеткизди. Мына 2002 жылкы Аксы окуясынын 17 марттагы мааниси, тарыхы мына ушунда, урматтуу агайын туугандар.